Кыргыз-тажик чыгарачырынан жабыркап атайын борт менен таңга жуук алынып келинген 25 жарандан абалы ортодон жакшы. Алардын 11-и улуттук госпиталга жана хирургия борборуна жайгаштырылса, 14-өө травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда. Андагы бейтаптардын баары эркек кишилер, 7 аскер кызматкери, 1 милиция, калгандары жай тургундар. Бүт эле ошол ок менен жаракат алгандар денелеринин ар жерине, денесине, өпкөсүнө, буттарына, жамбас сөөк, омурткага чейин кирип кеткен октор бар. Ошолордун баарын эми биз мындай этап менен Кудай буйруса баарын жасап буттарына тургузабыз. Жараттары оор, бирок сүйлөп жатышат. Баарына этабы менен операция жасалууда. Калыбына келтирип азыр монтип гипс салып койдук. Кудай буйруса баары жакшы болот. Абалы жакшы азыр. Абалы жакшы. Жакшысыңбы Алихан? Баткен шаарында иштеген милициянын улук сержанты Нурлан Саитов тажик тараптан ок чыгарыларын билген эмес. Жөн гана эки элдин чырын токтотуу аракетин көрүшмөк. 29 апрелдин таңында көк ташка жиберилип, ошол жактан жарадар болгон. Осколка чачыраган. Бири путтан тешип, нар жагынан өтүп кеткен болгон ошо. Биз арышабыз жок. Элдер ташыргытып атты. Эрте 1 сааттан өткөндөн кийин уже алар тараптан ок чыкты. Ошодон кийин өзүм да билбейм. Бул жерге кийинчерээк дагы 24 жаран алынып келинип дарылана баштады. Баткен жана Лейлек районунда тажик күч түзүмдөрү менен болгон атышуудан жалпысынан 154 жаран жарат алды. Анын 121-и жай тургундар, 23-ü күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. Ал эми каза тапкандардын саны кечки 6-га карата 31-ге түштү. Берип чыктык. Консультациябызды эмне кылыш керек? Алар эми мындай кичине жеңил дегенде өздөрүнүн бар эмнелери организм турукташканда, ана бизге аларды да алып келет да. Алар да бизге алып келет. Көбү бизге келет. Кагылышуудан Лейлек районундагы Кулуңду айылында 2, Максат айылында 10 турак жай, 1 мектеп күйгөн. Баткен районунда 9 турак жай, 10 май куюучу жай, 2 ресторан, 8 дүкөн, 1 чегара заставасы, 1 өрт куткаруу бөлүгү өрттөлгөн. Ал эми чегара тозотун тажиктер басып алды деген маалымат четке кагылды. Мамлекеттик чегара кызматы бир дагы застава тажик чегарачылары тарабынан басылбаганын билдирди. Заправка встреч. Жаңжал бүгүн дагы уланып, Лейлек районунун Жаңы жер айыл өкмөтүндөгү борбордук айылында тартылды делген видеодон кыргызстандыктардын турак жайы тажик жарандары тарабынан түртүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле Көк Таш айылына бараткан жолдон талкаланган автоунаалардын тасмалары тарады. Германияга дарыланууга кетип, ооруканага жетпей кайткан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге түшкө жетпей барган. Ал Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов менен жолугуп, чегарадагы абалды талкуулады. Жыйынтыгында кечке чейин абалды толук турукташтырышмай болушкан. Жолугушуу жакшы болду. Нейтральный жерде жолуктук. Жакшы болду жолугушуу. Буюрса баары жакшы болот. Чечебиз. Баардык аракеттер, күч аракеттер көрүнөт. Президентибиз Садам Кожоев Жапаров менен биргеликте ал кишинин ошол көрсөтмөлөрүнүн негизинде баардык маселе чечилип атат. Кудай буйрса, бүгүн кечке дейин абалды толук турукташтырып күтөбүз. Айтсаңыз, тажик тарап миномет эле эмес, вертолеттор менен да аткылоо баштады. Азыр эч болбойт. Азыр баардыгы жакшы болот. Кудай кааласа. Ок атышууну токтотуу боюнча буга чейин жетишилген келишимдерге карабастан тажик тарап кечки саат 4-төрдө Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү бекетине ок чыгарган. Буга жооп кылып УКМКнын чегара кызматынын аскерлери ок атууга аргасыз болушту. 4:30 ок атуу токтотулган. Кечээ дагы муну токтотуу боюнча макулдашууга карабай тажик тарап Лейлектеги айылдарды өрттөшкөн. Чегара жаңжал менен эмес, сүйлөшүү жолу менен гана чечилерин серепчилери белгилеп келишет. Эки өлкөнүн президенттери бүгүн гана телефондо сүйлөшүп, майдын 2 жарымында Дүйшөмбү шаарында жолукмай болушту. Ал эми тараптардын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрү 1 майда Баткенде өтөт. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.